Sizlerde bir vakti çok oldu mu? Çoğun apa, biz Kuday buyursa uşul kayırımdуу bolup коомдук фонд деп şu кичине болсо дагы коомчулукта бир кымындайчалык болсо дагы бир жакшы иш кылып калайычы деп атабыз. Ошо ортодо бир көпүрө болуп калайычы деп атабыз да. Анан ушул кылып аткан ишибизди туш тараптан көрүп, мына ушундай видеону чагылдырып, мына берилген аманаттарга кыянат кылбайбыз, кылдыртпайбыз. Шуну толугу менен жеткизип бергенге аракет кылабыз деп Кудай буйрса аракет үстүндөбүз да. Анан бул биздин кылганыбызды көрүп, мына калк ичиндеги кайрымдуу инсандар бар экен, мекендештер бар экен, Кореядан чыгышып атат, Америкадан чыгып атат, бүттүк ошо Казакстан, Россиядан, андан кийин даже Италиядан дагы чыгышып, бүгүнкү күндө ошол өздөрүнүн колдорунан келишинче жөнөтүшкөн да аманат кылып. Ошого ушинтип 10 үй бүлөгө кант май чай кылып, ушундай кылып бир аз растап анан берип атабыз, чоң апа. Ошолорго дуа кылып, батаңыздар деле берип койсо деп атат. Ошолорго батаңыздар берип койсоңуздар, Кудайым буйрса. Амин. Айтқаныңыз келсін. Кейін ғана эме кылып коюңуз, чоң апа. Эже мен металл койгом жетишпей калды. Ошого растап мейт берип коет. Буйрса баары жакшы болот. Чоң апа, биз аракет кылабыз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Кудай буйрса мына эжеге да күч кубат берсин Аллахым. Экинүү да бактылыгын берсин. Кудай буйрса. Кудайым ден соолук берсин эже, бекем ден соолук берсин. Анан улам байланышып мен телефондорду берип коюп атам, чалып атабыз мен ана бүгүн супер инфода чалган. Мен bir namaz okuyunca kaya yapsa. Kardeş olsun biz de çoğu bilgiçteyiz. Amin. Kudayım bereket, hayırlı, tınçılık, amancılığından versin. Can yılda sizlerden gelişin elmenin can iyilikleri olsun. Şu balaya mattay bolu basıp bile el karalaşıp yürüp geçsin Kudayım. Amin. Kuday ağır olsun. Kuş kepsin bana. Kuş kepsin.
Kandaysalar, tınçpısınlar, tüzükpısınlar, çoğuna yaşıp tınç kana. Jürösünler, tınç. Keskizde tüngü saatte 12-1'ge tecrübe ederiz. Şunday cumhuruştu öyle Mayl, ilayim tıştıqıdan ele versin. Bu balam ikinci balam. Özü egizdim payı. Anam şu 18 yaşında oğurup jakşına jürdeler. Şu 2 jarım yıldan beri köyde Peresetka peçeğinde işi var. Benim doktorlar Kudayga aylanayın. Şunçalık karatımın o Bişkek'te spesyalistleri köyken karatıp atam. Hem Türkiye, Indiyaga je Türkiye'ye jönötümüz deyip Peresetka peçeğindeydi. 2018'de o çirekке koydurganmın. Şu karap kel atam. Koluman kelgençe. Hem Allah şifasını versin Kudaya Perverdigar. Sizlerde jakşı adamlar köp bolsun. Uğulu var jana, o uyga karap kirip ketdi. 2. klasta okuydu. Muna köy 2. klasta okuydu. Anam bir 6. klasta okugan. 3 nevre bunu karayımın. 4'ü, 5'ü özüm menen. Şu 2,5 yıldan beri ketelbayım balam Bişkek'temin. Şunu karatıp adam kulu olayım dep ketelbay şu Bişkek'te jürömün. Ana zor beri öyle senin karzın barda öyle telefon çalamayım kiçine bir ha dep kalağı dep. Bizdeki de ошол мына Байкеге дагы сиздерге дагы биздин кылган ишибизден кыскача мындай маалымат катары айтып, мисалы биз кайрымдуулук коомдук фонд деп негиздегенбиз да. Бул негиздегенсинде деле ошол башкы максаттардын бири мына устаты менен окуткан бул карындашыбыз ушу. Бизде деле көп кишилер иштебейбиз. Mına cıldız ha? Cıldız belek. Бул магазинде ошо жана Tanıdın ha meni kızım? Bargan. Анан эми биздин да ой максатыбыз Кудай ыраазылыгын гана табуу. Биз бул жолдо иштеп башкаларды бир бизнеске айландырып, же болбосо бир акча табуу эмес. Биздин максатыбыз сом эмес, сооп табуу. Байкемдин келип кыргызга кыргыз күйбөсө, кыргызга кыргыз жардам бербесе, бизге ким жардам берет? Өзүбүз күйө албасак, өзүбүз келип акыбал сурай албасак, анда ким келет бизге деген суроого биз жооп жок. Анан ошого жооп болсун үчүн мына ушинтип үйгө келип Байкемди биринчи жолу көрүп атам, сизди биринчи жолу көрүп атабыз. Анан эми мына ушу Кудай буйрса, бүгүн дагы ушу бекем ниет кылып, алыстан мына азыр сиздерге да айтып коюшубуз керек. Ушул үйгө келген ушул уун же болбосо кийим-кечелер мына Кореяда иштешип жүрөт биздин кыргыз мекендештерибиз. Ошол жакта жатып алып да өздөрүн эле ойлобостон, Bizde kırmızılar. мекенибиздеги кыйналып ооруп аткан болсо, ден соолугун сурап, үйүнө бир жакшы бир керегине жарап калса экен деген үмүтү менен салышып атат. Америкадан жөнөтүп атат, мына Италиядан жөнөтүп атат. Ошолордун жөнөткөндөрүн алып алып, аманатына кыянат кылбай, ушинтип дарегине жеткизип берип, анан ошо тарттырып, мынакей айтып, урматтуу мекендештер, мына сиздердин берген аманатыңыздар мына ушинтип өз дарегине жеткизип, алардын арасында мисалы бизге акча салып аткандардын арасында биз айтып коюшубуз керек, кээ бирлер балалуу боло албай жүргөндөр бар. Ушул эненин батасын алып, бир туугандын батасын алып, ушул Алланын ыраазылыгын таап бир балалуу болуп калсам экен дегендер бар. Эми бул дүйнө жалган дүйнө экен. Бирөө ден соолугун сурап, бирөөсү болсо чыгат, мисалы мынакей өткөндө Украинадан чыгып атат бир мекендешибиз. Өзүмдүн деле үстүндө үйүм жок дейт. Өзүнүн деле үстүндө үй жок. Бирок ошол жактан тытмалап бирке тыйын таап, ошону ушакка салып, үй жайы жок адамдардын да үйлүү болуп калсам, мен да себепкер болуп калсам, Кудай мага деле үй берер деген үмүтү менен ушул нерселер жасалып атат. Эми бул жерде баягы үмүтсүз бир гана шайтан экен турбайбы? Адамзат үмүт менен жашайт. Анан ошондуктан ушул кылып аткан үмүттөрүбүз, ушул жасап аткан алыста турушуп жакындан жардам берген мекендештерге сиздерден ошол үйүңүздөргө жеткизип, жеткендиги тууралуу маалымат берип, ошол батасын алып берип койсок деген үмүт менен ушинтип кыдырып азыр жүрөбүз буюрса. Ушундай болуп атат. Бир келген дүйнөдө көзү конок экенбиз. Кимибиз кандай жашайбыз Кудай билет, байке. Анан сизге дагы ушу биз дагы Аллах Таала кандай дарт берсе шифасын берсин. Аллах Таала кандай сыноо берген болсо берген сыноосуна жеңилдик берсин. Жакшы болуп кетиңиз буюрса, ошо биздин катарга кошулуп, буюрса жакшы болуп. Анан биздин фондду болсо ушинтип түптөп атабыз. Баягы муктаж адамдарда мисалы бүгүнкү күндө биз үйлөрдү салып берип атабыз да. Үйлөрдүчү. Анан салып үй салынып бүткөн адамдар биздин катарыбызга кошулуп, биз менен чоң кызмат кылышып, фонддук кызматта жүрүшүшөт. Анан ансаганда аябай чоң үмүт эми, сиз дагы жакшы болуп кетсеңиз, ушинтип биргеликте ушинтип иштер жасайт Кудай буйрса. Силердин катарыңарга кошулуп ушундай иштерге жүгүрсөк канеке. Буйруса Илайым шундай болсун. Илайым аганыңар алтын болсун. Узаага сүйүнсүн, кожой кызыл жолдошуңар болсун.
Жақшыларға жанаштырсын, жамандардан адаштырсын, бала чакаңардын күнү күчүнü көргүлө. Жүзүңөр мунанам жарык болуп, мәртебеңер мунанам улук болуп, дайым элдин алдында жүргүлө. Ошол мекендештерибизге, балдарыбызга, кыздарыбызга, уулу жокторго уул тилейм, кызы жокторго кыз тилеймин. Ошоякта кыйналып иштеп жүргөндөргө ден соолук тилеймин. Кудайя Парвадигар үйлүү, жайлуу, балалуу, чакалуу болуп, өзүбүздүн элибизге, жерибизге келип иштеп, жыргап жашап калсындар. Шулардын катарында өзүмдүн баламаям ден соолук каалаймын. Ушул баланын ушул мээнеттин аркасынан көп кысылдым балам, көп кысылдым. Илайым мээнетиге шыпа берсин, даба берсин. Көп жашагыла, узаага сүйүнтүп, жудайам жакшы күндөрдү көрүп жашагыла Илайым. Кудайым кабыл кылсын. Силер бизди колдосоңор, силерди Алла жаратканым өзү колдосун Кудайя Парвадигар. Кудайым буйрса. Жудайам менмин деген жердин баласы эдем, балдарым менен. Атам 105ке кирип 3-4 жыл эле болду өткөнүнөчү. Оозунда илми бар. Молла жуда менмин деген миңбашынын баласы, миңбашынын небересимин. 5 баланы атасыз бактым. 30 жыл болду. Мунан биринчиси укпай калды, экинчиси бул. Үчүнчүсү курук эле менингиттен укпай калды. Мына үчөө тең Бишкекте. Ана муну кара, мына Бишкекте жүрөмүн. 10 неберенин энеси болдум, Кудайга шүгүр. Энди булардын балдарын карай турган жок. Мына 3 неберени кара Бишкекте мына 94-мектепте окутуп атам балам. Опекунга алдым. Документтерим бүттү балам. Шуларды карап, эми ушу Кудайым жакшы күндөрүн унутпастыр. Мени да колдойчу балдардын катарында деп, шуларды таштабай карап жүрөм балам. Муну өмүрүм өттү, пайгамбар жаштамын быйыл. Кудайга айланайын, төлкө үйүбүз жок, жуда үйүң жок болсо кыйналат экенсиң. Аятке көчөбүз, бир комнатка, моундай бир комнатка 5 адам батпай калат экенсиң. Анан кичине 2 комнат болсо деп, мунунга тынчтык керек да. Bir yerде квартирада канча төлөйсүздөр берге? Квартирада 4000 төлөйбүз. Берге 4000 айына. 4000 айына 4000 төлөйбүз. Светин кошо төлөйбүз. Ошентип жашап атабыз балам. Мен пенсиямды алып ошого энчеле төгүп беремин. Квартирагачы. Анан калган кардыбызды эптейбиз. Анан муну антып эптей албай калганда анан телефон издейм балам ачык элечи. Мен мындай иштерди жуда кыйын көрөт элем. Пешенеме жазды эле. Мен көрүп атам азыр. Илажым жок. Балам ооруп атат деген сөздү ham айткым келбейт эле. Мен вынужумун. Азыр муну албуминге муктаж. Өткөндө 9 алып бердик, анан 7, анан 5 алып бердик. Энди азыр биз 3-4 албумин берсе, ичи пастап кетет. Нормальный сарасы кетет. Мен күчүм жетпейт да. Кечеги пенсионерим жоготтум, квартирага төктүм. Кечеги айда кетти. Эми январдан келет. Анан ыйлабайын не кыласың, анан көзүң жаштайт экенсиң да, не кыласың? Тууган уруктарыма берип чарчаштым, тек кой дешмей болду. Тек кой албайм да. Кантип тек кой? Тек кой албайм да. Ошон үчүн Кыргызда макал бар экен турбайбы, чоң апа? Баягы эне жүрөгү. Эч нерсе тең келбейт. Эзиле берет экен. Эзилип, ошон Эзиле берет эне баласын баласын. 80ге чыксаңар дагы, 100ге чыксаңар Алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар.
Мына биз бүгүнкү күндө ушул кайрымдуу болуп Биракка турчунар жанына. негиздегенибиздин негизги максаттарын биз ар дайым айтып келебиз. Сом табуу эмес, сооп табуу максатында деп. Анан ушул Америкадан, Кореядан, дүйнөнүн кайсыл жагында жүргөн болсоңуздар дагы, мындай алыста болсоңуз дагы жакындан колдоо көрсөтүп, мына сиздердин берген жардамыңарыңыздар өзүнүн дарегине жеткизип, бул кылган ишибиздин дагы тартып атканыбыз дагы ушул отчеттук негизде. Ар бир иш баягы сүйлөгөн сөз менен эмес, кыргызда жакшы сөз бар. Сүйлөгөн сөз менен эмес, кылган ишиң менен баала деген. Анан ошон үчүн ушул кылган ишибизде жыйынтык болсо, ушул кылган ишибизде бир ушундай бир отчеттук негизде болсо, бул кылганыбыз ушул баягы берилген жардамдын ошо дарегине жетип аткандыгы, берилген жардам жолдо белде калып кетпегендигине, аманаттарга кыянат кылдырбаганга, ошого бир жакшы бир көпүрө болойлу деген үмүт менен ушулар жасап атабыз. Анткени бул кылгандыгыбыз, отчетубуз бул элдин ошо берген колдоосу менен жетип аткандыгынан дарегин айтып, анан ушул ортобуздагы ишенимди бекемдөө максатында. Анан эжеке, Алла мынакей Кудай буйрса бул мекендешибиз, эжекебиз мына ушу жерден эми үй жагына барбай эле бул жерден эле жолугуп, бул магазинден эле берип атабыз бирден эле баштап. Бул эжекемде болсо ошо үстүндө үй жок. Ушул баласы менен кыйынчылыкта экен, анан ошон үчүн ушундай бир тагдырды биз чагылдырып жатканыбыздын да себеби баягы эми Айзат эжекенин, Асыл эженин тагдырын ушундай бир чагылдырганда аларга элдер, калк ичиндеги кайрымдуу инсандардын бир кайдыгер карабай туруп, ошонун колдоолору менен бүгүнкү күндө мына бүгүн биз 7 адамдын үйүн тапшырып атабыз. Балким биз ушундай эжекелерибизди өз кучагыбызга алып, жакшы бир мекенчилдигибиз менен, жакшы бир жигиттигибиз менен кыргыздын бир кайрымдуу уул кызы катары кол сунсак, балким эжекелерибизди дагы кубанычка бөлөп коет деген чоң ишеним ниеттебиз. Анткени кыргызда жакшы сөздөр бар. 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Анан биздин ынтымак күчүбүз бекемделип турса, биз көп жакшы ийгиликтерге жете алабыз. Анан ошондой эжеке, ушул келген ушул нерселер Америкадан, Франциядан, тиги Казакстандан туш тарапта жүргөн мекендештер биз менен тыкыз байланышта да, ошолордун берген жардамдары сиздерге келип жетти, Кудай буйрса. Ошолорго өзүңүздөрдүн ыраазычыңызды айтып койсоңуз болот. Рахмат жардамыңыздарга. Сиз өзүңүздүн жашоо турмуш жөнүндө айтып койсоңуз. Турмушуңуз Өзүңүз жөнүндө. тууралуу маалымат берип Өзүңүз тууралуу маалымат. Айт болгондо Мен ушу магазинде турам, үйүм жок, бир балам бар. Жардам бере турган эч кимим жок. Ушу магазинчи эже сизди жардамдашып карап атат азыркы күндө, Тайжан болот. Жакшы, жакшы. Эже Алла сизден ыраазы болсун. Берген жардамыңызга Кудайым дагы сизге ушундай ийгиликтерди берсин кыскасы. Эжеке, бул дүйнөдө сыноо дүйнөсүндөбүз, эже. Баарыбыз бул дүйнөдө канча убакыт экенбиз, ким кантип жашайбыз, кандай болуп жашайбыз, баарыбыз билбейбиз. Бирок аз күнчөлүк өмүрдү өтүп атабыз. Биз жакшылык кылсак деле, кылбасак деле, бирөөгө жакшы сүйлөсөк деле бул күндөр өтүп кетет. Бул күн өтө берет, кете берет экен. Анан ансыгандай сизге биз Аллахтан сабыр тилейбиз. Кудайым буйрса, колубуздан келсе көп адамдарга жакшылык кылып, сүйүнүчтү тартуулашка биз дагы колдон келген аракетти жасап атабыз, бирок колубуз жеткен жерге чейин жасап атабыз буйрса. Анан Кудайым ушул бекем ден соолук берсин эжеке. Аллах Таала берерин унутпаган болсун, Кудайым буйрса. Алла разы болсун силерге. Биз кайрымдуулук фондунан бүгүнкү күнү ушундай un продукта таратуунун аракетиндебиз. Биз бүгүн ушул үй бүлөгө алып келдик. Мына өтө муктаж жашаган эме. Рахмат, Алла разы болсун сиздерге. Алла сиздерден да разы болсун.